Достор, бүгүн өзгөчө рубрикабыз болот. Азыр болсо атайын Замзам Travel компаниясы келгенбиз. Кече күнү Саудиядан атайын генеральный директор Мухаммад учуп келген. Жаш болсо деле ушундай жакшы иштерди кылып атат. Азыр сиздер менен бүгүн маектешип дегендей сиздерге толугураак маалымат алабыз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Бул жер азыр офиси. Негизи бул жакта отурат. Ассаламу алейкум. Кандай, денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы келип алдыңызбы? Микрофон тагып коебуз. Иштериңиз жакшыбы? Сон. Кандайсыңар? Кудайга шүгүр. Мыктыларды өткүзүп алдыңарбы? Өткүзүп алдык буюрса. Баары жакшы. Биз болбой калдык. Кудай калса, духовно бирге болуп турдук. Ошол билесиздерби, мыктыларды өткөрбөдүкпү? Ошондо атайын Замзам Travel компаниясы бизге генеральный спонсор болуп берген. Ошолор себептүү бул иш-чарабызды деле өтө сонун, адилеттүү кылып өткөзүп алдык. Буюрса быйылкыга да сонун пландар кылып атабыз. Иштешебиз буюрса дагы да. Айтыңыз. Бир кыскача бизге Замзам Travel тууралуу маалыматтардан берип койсоңуз, биздин көрүүчүлөр маалыматтардан алсын. Замзам Travel'дун өзү ачылышыга бул Замзам Travel болушунун немеси 5 жылдын аяк-багы болуп калды. Жалпы 2023 жылы келгенбиз. Өзү бул сферада иштейт элек. Кийин уже Замзамдын филиалы болуп ачылганбыз. Бул Замзамдын азыркы жетекчиси, директору менмин. Бул жер основной умра боюнча келген, виза боюнча ушул Саудия иштери ушул жерде чечилет. Меники. Эми жүрсөңүз бир мен офисти көрсөтүп койсом сизге. Офисибиз андай чоң эмес. Биягыбызда основной билет, кийин башка немелерге тур немелер болот. Ишкерлерибиз отурат. Азыр булар эми чыгышат. Иншалла кыштын күнүнө кичине кечирээк баштап атабыз. Основной умра боюнча немелерибиз ушул биякта чечилет. Негизи умрадан сырткары беркилер уштурат да? Чет өлкөлөргө деле. Чет өлкөлөрдүн турлары ушул жерде. Ушул жерде. Умра боюнча биз бияк кирип не кылабыз. Ушул умра боюнча ушул жерде. Иншалла бул жерде баягы индивидуальный тур. Кийин бир проект баштаганбыз. Сиз деле өзүңүз деле бар болчуңуз немеде Саудияда Саудиюкс боюнча. Транспорттун немелер, услугалар боюнча индивидуальный, групповой, же баягы кичине бир семейный эмес менен баргандарга ошол турду деле уюштурганбыз. И субханаллах проект. Ушул менен азыр өзүм деле ушул кече келдим. Кече келип бул жерде эле көп калбасам керек. Ошо тест иштери туруп иншалла. Ошондо аз убакыт бар экен да. Ошондо аз кымбаттуу убакытын атайын сиздер үчүн бир маек кылып атабыз буюрса. Алар сон экен, беркилер. Булар мына иншалла бүгүнкү биздин немебиз иш сапарыбыз Ошко болот. Жолдо ушул Ошто бир менин бир акам бар. Сардор Салимов деп, бул Кыргызстандын өнүгүүсүнө кичине өзүнүн несин кошкон. Бул ошонун эмелери. Кииз групп деген менен кийизден өзүбүздүн национальный менен жасай турган ушул өзүнүн иштери. Алхамдулилlah мындай сонун мыкты чыккан да буларчы. Айтып эмне кылсаңыз деле бул биздин желек, биздин логотип. Ошого барганда азыр иншалла анын деле жанына кирип өтөбүз. Андан кийин ал жерден чыгып биздин головной офис бар. Ошто Замзамдын ошо главный филиалы и ошол офиси. Ушул жерге кирип, иншалла ушул жерде өзү биздин директор ушул жерде да ишкерлер бар, алар менен тааныштырып чыгабыз иншалла. Анда эртелетели анда. Эртелетип кетели иншалла. Кетти анда жолго чыгырайлы. Достор, азыр биз Ошко сапар алдык. Азыр болсо жолго чыгабыз. Улантып туруңуздар. Сиздер лайктан басып эфирге калтырып туруңуздар. Биз болсо видеону улантабыз.
атайын Жалал Абадтан Ошко чейин өзгөндө жаңы жол ачылган да. Азыр атайын ошол жаңы жол менен кирели. Он жакта. Жолдорду былтыр эмеде көрүп аткан болчук да, баягы Саудияда же Россияга барганда аябай мындай сүйүнүп жол ачылганга деле мындай мыкты жол болуп ачылды да нерсечи. Бул атайын сонун болуп да Кыргызстанда биринчи жолу ушундай жол курулду. Ошол Кыргызстандын өнүгүүсү аябай мыкты немеде кетти да азырча, баягы бийик немелерде. Элхамдулилля деп баягы сүйүнүчтүү бир кабарлар болуп атат. Мындай машиналарга 200 сомдон да. Бир төлөмө 200. Жарайт, ошол. Assalomu alaykum. Nima менен? PR менен. Москвада жүргөндө ушундай платный жолдор бар эле, кийин ушунда деле ойдо болот эле, бизде деле Кыргызстанда ушундай жол немелер болуп, вообще сонун өтө алхамдулилля. Бүгүн деле погода аябай сонун погода болуп атат. Мен бул жолдон биринчи жол жүрүшүм. Жаңы жолдонбу? Ооба, буга чейин Оштон келип атканымда деле наркы эски жол менен жүрүп. Негизи Саудияда кар жок вообще? Жок, Саудияда кар жок. Ушул карды сагынабыз да Саудияда жүрүп. Ушул карды көргөн келип бир өзүбүздүн мамлекетке өзүбүздүн мени көрүп, сүйүнүп өнүгө берсин, биздин мамлекет өнүксө биз деле алхамдулилля. Жаштарга азыр ушунчалык көп возможностьубуз бар да, жаштаргачы. Окуйм дегендер ана келет. Саудиядагы? Саудияда окуйм дегендергечи. Окуйм дегендерге деле жардам беребиз, иншаллах. Барып ошол жерден квартира издесе жардам беребиз. Өзүбүздүн барган, биздин меден ушу Кыргызстандан келген эмне жардам керек болсо, колубуздан келгичейин кылабыз да. Эрке машиналар алып сатса же ошол жакта машина керек болсо деле алып бере бересиң. Ооба. Анысынын эмеси жок. Биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстандан келген меймандарыбызга кандай жардам керек болсо деле ошолорду жардам берген даярбыз. Колубуздан келгенче. Машалла бул эмне үчүн мындай именно ошол умра сферасын тандайбыз? Өзү негизи көп изделген жолдочу. Көп иштер кылып көргөмүн. Ар кандай иштерди телефон деле сатып көргөмүн, ар кандай бир магазиндерди иштеп көргөмүн. Кийин ошол 3 жыл болуп калды баштаганымачы. 3 жылдан бери билет менен баштаганбыз. Эжем бар өзүм. Ошол эжем менен баштап билет сатат элек. Билет сатып, кийин мен кичине эмеде промежуток болгон иштей койгонмун. Мен ошол телефон сатып, кийин баягы кофейням бар. Ал кофейняны мен акам бадар кылган. Ошол кофейняны иштетип жүрөт элем, кийин дагы кайра билетке кайтып келип, иштеп жүрүп, кийин ушул умра немесе кызыгып калганмын. Өзүмдүн кийин 2023 августта биринчи жолу өзүм барганмын умрага. Барып өзү вообще умра иши кандай немеси, түзүлүш кандай болот, кандай иштеш керек бул жерде. Баягы билбесеңиз деле бул иштечи баягы адамдар келсе, информация бериш керек да буларга. Информация берип, мисалы айтып бериш керек, гостиница кандай, эмне, ал мисалы бир турдун ичине эмнелер кирет, кичине ооруп калса кандай болот, мен ошолор баарын көрүш үчүн өзүм барып, ушул жерде биринчи жолу 2023 барып, умраны көрүп, келип, кийин ошо 1 айдан кийин бул баягы башында көрсөткөн офисти ачканбыз. Ошондо кийин замзам менен эме кылып, иштешип, ушул офис ачылган. Ушундан бери ушу умра боюнча уже 2 жылга жакындап калды, иншаллах.
акыркы өткөн жылдын акырында өзүңүз бирге бардыңыз. Ооба. Бирге барып, бирге жүрүп көрүп, кийин уже өзүм деле ушул жакта болуп көп аябай өзүбүздөн келгендер көп. Алар деле алхамдулилlah жакшы довольно кетишет. Достор, мына азыр биз Жалал Абад шаарынан Ошко сапар алганбыз. Бул жакта болсо жаңы жолдобуз. Негизи берки жолдо карлар өтө суун жаап деле. Азыр жаңы жолго кирсек, кар деле жок. Жолдор тегиз. Платный дорога деп ушуну айтса керек да. Караңыздар, өтө сонун. Мухаммед, ал Ошкодо жетип келдик. Кайер киребиз азыр? Азыр биз ошол Сардар ака Салимовдун алдына келдик. Киз группка. Ичине бизден болгон белегибиз бар эле. Белегиңиз барбы? Белек ушуну алып алып, кудай калса кирип бардым. Цехи деле бuyakta. Иншалла. Погодасы деле бир өзгөчө погода бул жерде дечи. Достор, азыр Ош шаарына келгенбиз. Бул жакта болсо Киз групптун жетекчиси Сардар Салимовго жолугабыз. Атайын жакын тааныш экен. Азыр болсо ичкеридеги иштөө процесстерин көрөсүздөр, сонун нерселер даярдайт Кизденчи. Сиздерге да толук маалымат беребиз. Азыр кирип ичкериге. Ассаламу алейкум. Жакшы рахмат, өзүңүздөр кандайсыздар? Бул жакта мына башталышы мына Киз тапчыкалар менен башталып атат. Муну маани беребиз. Өткөндө билесиздер, Жалал Абад шаарында жылдын мыктылары болду эле. Ошол жакта биздин атайын сыйлуу коногубуз болуп, ошол жакта номинациялар тапшыруу аземине эле катышып берген. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Как вы? Alhamdulillah. Денсаулыкта. Сау. Аллаху акбар. Мына достор, сиздерге жолду айтып аттык, кайер келишибизди. Азыр келдик, Киз групптабыз. Киз групптун негиздөөчүсү Сардар Салимов. Атайын келдик. Сизге суроодойм, элдин көпчүлүгү кызыгат да, бул Киз групп негизи каяктан келип калды? Бул идея өзүнөн өзү жаралбайт. Ошол боюнча сиз кыскача бизге маалымат берсеңиз. Биринчиден ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Абдан кубанычтамын келип, ошо биздин чеберкананы көрүп кетебиз дегениңерге. Сурооңорго келе турган болсок, негизи Киз групп бул үй бүлөлүк баалуулуктардын үстүнөн курулган бир ишкана. Бунун тарыхы негизи чоң. Себеп эки нерсе менен ар дайым мындай буну ассоциация кылам. Биринчиси бул биздин коомдо өтө көп аялдар бар, өзүнүн потенциалын билбеген жана сыртка чыгара албаган. Алардын бири менин апам болот. Азыркы күндө Киз группта канча бир продукция чыгарылган болсо, ошонун баардыгын менин апам дизайнын башкасын ойлоп чыккан. Эми караңыз, үй бүлөбүздө мен эң чоң болсом балдардан арасында, апам мен төрөлгөндөн кийин иштеген эмес. Үйдө бүт жашоосун бизге жумшап, ушунча убактын бизге коротуп, кийин караңыз, өзүндө ушунча талант бар экенин өзү да билген эмес. Мен ойлойм, андай аялдар бизде көп. Бул биринчиси. Экинчиси, Киз групптун тарыхы боюнча дагы бир мындай маанилүү нерсе, бул өзүн кыялдарына бир жетишем деген бир жигиттин көп мээнет жана аракеттин результат десем, жыйынтыгы десем болот да. Себеп мен көбүрөөк банк чөйрөсүндө иштегем, ар түрдүү ишканаларда, башка ишканаларда деле иштегем. Бирок ушул бизнес чөйрөсүнөн келип калганда үй бүлөбүз менен бир дасторкон үстүндө отуруп, сүйлөшүп, ошол бир Кизден нерсе чыгарсак болот экен деген ой пикир келип, ошондон башталган негизи. Ушул жакшы экен идея.
Негизи бул жакта кийизден эмнелер чыгарылат сизде? Биз азыркы күндө мындай чакан ишкана катары эсептелинебиз. Анан биз көбүрөөк бир гана кийиз менен иштебейбиз. Тери менен иштейбиз, башка материалдар. Кардарлар каалаган материалда өзгөчө уникал буюмдар чыгарып бере алабыз. Кандай нерсе чыгарылат десеңиз, биз 3 концепциясынын негизинде иштейбиз. Биринчиси эко. Биз иштетип аткан ошол материалдар эко болуш керек. Экологиялык жактан коомго зарар, зыян тийгизиш керек эмес. Экинчиси бул албетте этно. Биз чыгарып жаткан буюмдардын этно компоненти болуш керек деп ойлойбуз сөзсүз. Жана бул этно дегенибизде жөн гана орнаменттерди буга мындай чаптап чыгаруу эмес, анын маанисин түшүнүп, кантип бул оймо чиймелер каяктан келди, неге ошол бирөөнүн булусун же анысын колдонуп атабыз деген нерсе. Жана үчүнчүсү биз чыгарып аткан буюм сөзсүз эксклюзив болуш керек. Этно, эко, этно, эксклюзив. Ошол 3 концепция негизинде иштейбиз. Кандай буюмдар чыгарылат десеңиз, бул жаңы заманбап, бирок ушул 3 концепциянын негизинде чыгарылган буюмдар болот. Бул сумкалар, сувенир, аксессуарлар, калсаңыз сиз үчүн деле мисалы өзгөчө бир буюм чыгарып беришибиз. Автор циклы ба? Өтө сонун экен. Бизге болсо бир процесстерин көрсөтүп. Да, келиңиздер, ишкананы көрсөтөлү, процесстерди көрсөтөлү, кантип биз иштейбиз, кантип чыгарабыз, жана кандай нерселерге маани беребиз. Бирок ага чейин мен кичине офисти башында көрсөтөйүн, уруксат берсеңиздер. Көрсөтүп берсеңиз. Офиске киргенде сразу бир Keys Group'тун этно экендиги, кыргыздын улуттук коймо чиймелери, маданий духу жана өзгөчө колорити бар экендиги билинип, сезилип турат, көрсөңүздөр. Киргенде эле сезилет да. Неге мындай десеңиз, себеп биз иштеп аткан жана биз жасап аткан иштердин негизи бул бир чоң максаттын астында жасалып атат. Себеп биздин максат кыргыз идентикасын жаңы деңгээлге көтөрүү, ошо өзүбүздүн буюмдар аркылуу. Эми кантип биз буга эришип атабыз, кантип буга жетишип атабыз десеңиз, биринчиси бул биз бүт дүйнөгө, башка региондорго ачылып атабыз жана өзүмдө ишкер катары ар дайым аракеттемин. Мына жерди көрсөңүз болот. Бул мен катышкан, барган бардык выставкалар. Выставка, конкурс жана ушул сыяктуу иш-чаралар. Бунун ичинде мисалы караңыз, Германиядагы Berlin Fashion Week, Стамбулдагы жаш ишкерлердин форуму, Ташкенттеги, Италиядагы, мына Дубайдагы кыргыз араб бизнес форуму жана ушул сыяктуу ар түрдүү иш-чараларды мүмкүн болушунча катышып, акчам кетсе деле ошого жумшап, инвестировать этип, өзүмдүн өнүгүшүмгө инвестировать этип катышкан аракет кылам. Анан бул ар бирин көргөндө мен үчүн бир чоң кыялымга болуп аткан аракетти элестетет. Ооба. Мен да сизди биринчи энак турат го. Ошондо мына менде бар ушундай Keys Group атым мененчи. Ошол иш-чара катышканда келген, анан ошондо мен тааныгам да Keys Group'тучу. Бул 2018-жыл болсо керек. Ошондой. Энакс бир гана энакс эмес, көбүнөн чыгарабыз. Мисалы, ошол деле ушул продуктты айта турган болсок, караңыз, уникалдуу. Мындай кийизден эч ким жасаган эмес. Буга чейин бизде Basic Keys Group'тун продукциясы сонун. Өтө сонун да. Экинчи багытыбыз биз иштей турган жана силерге көрсөтө турган бул мына картабыз. Картада белгиленген жерлер бул Keys Group'тун продукциясы жетип барган жерлер. Кайсыл жерге кантип жетип барганын биз билбейбиз, бирок бизден кардарлар ушул жерлерге алып кетип, отметка кылып же рахмат жакты, мисалы үчүн Австралиядагы туугандарыма бердим дейт. Албетте кубанабыз. Себеп биз ушул кылып аткан иштерибиз мына результатка жетип атат буюрса. Меймандар үчүн специально мындай табышка эме кылып койгон экен да. Как обуп чечкенден кийин бул жерге ушул мени меймандарга деп жазып койгон экен. Бир креативность бир башкача. Баягы мен Сардар аканын бир видеосу деле бар эле, Италияга барганда, Европага турга ошого раса аракет кылганмын, мен бара алганмын. Ошондо деле Италияда биздин өзүбүздүн галошаны
кийип ушул жерде баягы италиянын немелерине кийин өзүнүн деле продуктун эмеде Италияда болчу Италияда бир күчтүү бир стилистке көрсөтүп, ал стилист деле өтө күчтүү бир оценивать эткен да. Креативность боюнча кийиз группка жете турганы жок деп деле айтсам болот да. Мурда бул жерде великие дела творятся здесь деген жазуу болчу. Место вдохновения деп койгонбуз. Анан бирок мен эмне түшүнүп жеттим? Бул албетте жакшы нерселер. Бирок баары бир баягы мен каалагандай же менин ишим көрсөтө турган нерсе эмес экен дедим. Анан биздин азыркы мына кийиз групп бул эмне деген сөзгө суроого жооп бере турган нерсе бул. Тоң жазылып коюп тур да атайын, да? Бул жерде. Бул деген биз ошол мурасты жаңы көз караш менен, инновация менен аякка алыштырып, өзгөчө буюмдар чыгарабыз деген. Анан сөзсүз айта кетип турчу нерсе бул албетте мына Абат Ньюске чоң рахмат. Рахмат. Мына силер берген ыраазычылык катыңар турат. Биринчиден бул ар бир биздин чыгарган буюм патентибиз бар, кыргыз патент тарабынан автордук укугубуз бар. Ошол биз чыгарган буюмга. Бул өзгөчө азыркы замандын талабы. Что буну биз чыгарабыз, биз чыгарганбыз, ой биздики, бизге тиешеси бар деп ошондой бир уникал нерсе. Анын офисти көрсөңүздөр, мына Жогорку Кеңештен жана башка ишкана уюмдардан берилген ыраазычылык каттар албетте биз бул менен да сыймыктанабыз. Себеп ошол элдин кызматында болгондугубуз үчүн, элдин ошол бир кандайдыр бир көйгөйүн чечкендигибиз үчүн ошондой нерселер бизге берилип атат жана биз будан ары дагы иштешкене даярбыз да. Өтө сонун. Ушундай мээнеттерди баалап турса дагы да иштеген келет дейт го. Албетте. Келиңиз, эми дальше көрөлү. Биз бул жерди баягы ишкананын жүрөгү деп коебуз. Себеп бардык заказдар, буйртмалар ошолор ушул жерден башталат. Бир менеджерибиз бар, заказ кабыл ала турган. Мисалы, сиз жазышыңыз мүмкүн. Мен өзүмө мындай сумка каалайм. Мисалы, көрсөк болот. Мындай сумка. Ошон экен, да. Мен ушундай сумка каалайм. Бул негизи биз чыгарганда кара түстө болчу. Кара кожадан, кара териден жасалган. Бирок ушуну көрдүңүз, бир кардарыбыз мага ушундай түстө болсун. Ушул курткаңызга как раз. Курткага подсветканы. Ушуну алып кетебиз да. Ушундай деп заказ берип атат да, ушул түстө болсун, оймо чүймөсү мындай болсун. Жана мисалы мына жерге менин атым жазып койгула десе, биздин менеджер ошону кабыл алат, анан иш процесси башталат. То есть жеке жасаса деле болот. Өтө сонун экен. Эми кантип жасалат десеңиз, бул жерде заказ алынды. Биз көбүрөөк силерге көрсөтө турган нерсебиз бул жак. Мен көбүрөөк силерге ошол аппарат иштешин көрсөтөйүн деп атам. Бул биздин лазер аппарат бизге чыныгы көп жардам берет. Бул киши Зико биздин разработчигибиз. Жаңы буюмдарды, жаңы продукцияны ушул киши жасайт. Кантип жасашын кээде мен өзүм да билбей калам. Себеп баягы Apple компаниясын билсеңиздер, Apple компаниясынын дизайнери бар, Джонни Айв деген. Жаңы iPhone чыгарып атканда келиңиздер, мына жерине бир точка коюп коебуз же бир кнопка коюп коебуз, ошону хит кылып салабыз дейт го. Ошол сыяктуу Зико бизде ошондой разработчик. Бир кичине точкасын өзгөртүп, уникал продукт чыгара ала турган бала. И азыр Зико силерге аппарат кантип иштейт жана кантип бул аппарат аркылуу мисалы үчүн өзгөчө нерселер жасаса болот, ошону көрсөтүп берет. Буквально 1 минуттун ичинде. Бул биздин лазерный станок. Бул лазерный станокто ар кандай нерселер кессе болот. Пластик, фанера, кийиз, материал кесе берет. Лазерди иштеши обычный лупа бар го. Лупага окшоп иштейт. Тияктан луч чыгып, буяка өтөт и буяктан буяка келет. Эми мынакта лупасы болот, ошол лупасы лучты настройка кылып, жыйнап атып берет. И атканда азыр көрсөтөм, кантип кесишин сразу в процессе. Вот.
А так лазер иштеп аткан маалда, короче, мына жакка неме кылыш керек эмес. Колду кесип күйдүрүп коюш мүмкүн, ушуга этият болуп иштеп неме кылыш керек. Техника безопасности. Ну-ка, баштадык. Бул лазерде ар кандай нерселерди кессе болот. Ар кандай немелерди, форма немелерди компьютерден жасалып, анан аппаратка неме кылып, киргизип, ушундай кессе болот. Колдо мындай кесе албайсыз да. Сол аябай кыйын нерселерди кесип, сону чыгарып берет. Кол күйдүрөт. Кандай дейсиз? Кол күйдүрөт, да. Азыр бир процедура көрсөтөбүз силерге, кантип күйдүрүшүн. Чо серьезно айтып атам. Мына азыр токтотоюн, биринчиси кесип бүтү. Алсаңыз да болот. Өзүңүз алыңыз. Көрүңүз. Мына караңыз, достор. Бумага. Өтө сонун бул кыркып коюптур. Мындайда негизи колдо кыркыш үчүн бир 2-3 күн убакыт кетсе керек. Бирок колдо кырка албайсыз да мындайчы. Кырка албайт. Да. Жок, мен сизге 2-3 күн эмес, 2 жума берейин. 2 жума? Бир кайчы берейин. Туура. Силерге бир баягы тест тууралуу айттым го. Негизи любой ишканада Зико туура айтып кетти, бул техника безопасности. Неге бун вообще негизи жауап иштетилет, силер көрсөтүш үчүн биз кылдык муну. Мына караңыз. Көрдүңүзбү? Бул жагда да барбы? Бул негизи бурчтан келет да. Лазер бурчтан келет, анан кесет. Мына караңыз. Өтө опасный. Эгер мисалы кичине нарыраак кылып мындай кармаңыз да, нарыраак мындай кылып. Карап туруп. Жакынап кел. Чуть выше давай. И туда дальше. Еще дальше. И выше, да. Все. Көрдүңүзбү? Бүт чыгасы, да. И то азыр мындай жеңил бастым, күчтүүрөөк бассам, мощностьке уураак келет да. Мынаны кесип күйдүрүп калат. Ошого этият болуш керек, албетте. Техника албетте жакшы, бирок ошондой моменттери бар. Бул жерде не болот десеңиз, бул жерде негизи материалдар түрлөрү бар. Зико бизге терини көрсөтүңүз, өтө сапаттуу терилер бар, мисалы. Мына иштеп чыгарышта ошондой нерселер да иштетилет. Караңыз, мисалы. Азыр биз bundan бир өтө бир известный Оштогу поварга бычак салгыч жасап атабыз. Себеп биз бул менен да ишти билебиз. Биздин чебаркада аны да ишин эптей тургандар бар. Мисалы азыр мына жигиттер ошону азыр сонун кылып жасап атат. Караңыз эми сапат. Мүмкүн болушунча элдер каалаган материалдарды иштетип, ал менен иштеп чыгарган даярбыз да. Түрлөрү материалдын башкалары бар. Продукция жасалат, мына көрдүңүздөр. Мүмкүн болушунча кыскача негизги моменттерин көрсөттүк да, анан продукция жасалып чыкты. Кандай продукция чыгышы мүмкүн? Биринчиси бул албетте мисалы, мына силер көрүп аткандай паспортко капчыктар, мына чехолдор. Караңыз эми, ар түрдүү дизайнда. Сиз каалаган любой дизайнда жасап беришиңиз мүмкүн. Ван Гогтун мисалы үчүн чийген картинасы негизинде жасалган дизайн да, мисалы. Же болбосо мына аялдар үчүн клатчтар. Сонун оюму чиймеси менен, мааниси менен ошондой. Же болбосо кээ бир компаниялар өзүнүн логотипи менен заказ берет. Мына бул сумка ошо индивидуал заказ. Бун биз белек катары Coca-Cola'нын ошо маркетологуна бергенбиз. Образец катары жасалган нерселерден бири. Караңыз, мисалы үчүн уникал да, бул өзгөчө бул да. Же болбосо мындай кылсак болот. Өзүмдүкүн көрсөтөйүн. Бирөөнүкүн көрсөтпөй. Бул да образец. Визитка гизден. Мына QR коду менен мен номерим көрүнүп калбасын. Мындай кылып көрсөтөйүн. Суу тийсе да башка болсо да эчтеке болбойт. Ошону уникал да бар. Бул визитканы бергенден кийин любой бизнесмен иштешкен даяр болуп калат да дейм. Же болбосо мына дагы бир сон продукттардын бири. Бул мындай кейсбук. Ичинде сүрөттөр чыгарылган. Мына сон упаковкасы да бунун сонун өзү негизи. Мындай нерсе жасаса болот. Family book, үй бүлөңүздүн сүрөттөрүн
ошондой кирги түшүрүп беребиз. Или мындай инстабук. Инстаграмдан сүрөттөрдү алып, сонун кылып мындай альбом кылып жазса болот. Өтө сонун. Сутисе да эчтеке болбойт. Стиралкада даже жууса болот. Ошондой уникал буюм. Дагы мисалы эми бул бизде көп 60тын тегерегинде буюмдар бар. Жана биз индивидуал силер каалагандай нерсени жасап чыгарышыбыз мүмкүн. Мисалы мына караңыз. Бул да бир заказ азыр кете турган. Буну пано деп коебуз. Ошо ишкананын логотипи менен өздөрү тандашкан асты кара болсун деген, мыналардын атейин кесилген, мына лазерде кесилип жасалып, ошондой бир белек катары бир ишкана башкасына берет азыр. Анан заказ даяр болгондон кийин бизде эң чоң маани бул упаковкага берилет. Мисалы үчүн бул азыркы көрсөткөндө мисалы мына клатчты алсак, бул клатч алынгандан кийин бул сөзсүз коробкага салынат. Кетип аткан нерсе. Коробка салынат. Коробка мындай бантик менен оролот. Кийин өзүнүн пакетигине салынып, и мына жерде бизде заказдардын, мына караңыз. Бишкекке кете турган заказ, Ошко кете турган, Бишкек дагы Оштук мына жок экен. Региондорго мисалы үчүн походу көрдүңүздөр, кимдир башка региондордон заказ кылган. Ар бир стикерде мына аты бар. Мисалы үчүн 40900 Малика заказ берген, номерин көрсөтпөйлүк, Сабина рюкзак 2,5 сомдук заказ бергенде, буну алабыз, буга чаптайбыз. Бул заказ даяр. Вдруг жолдо жоголуп калса деле номери бар да. Чалып, мисалы үчүн бетине коюп. Упаковкага өтө чоң маани беребиз ошого. Эмне караңыздар, уже бул да кеткени даяр болуп атат товарлар. Ичинде чоң сумкалар бар окшойт. Да, ошондой сумкалар. Ал мисалы дагы бир уникал продукттарыбыздан бири бул мына рюкзак Сабина. Биздин досубуз Сабина Тимиралиева менен чогуу жасаганбыз. Ошон үчүн Сабинанын атына Сабина деп койгонбуз. Себеби Сабина менен эми көптөн бери таанышпыз. Сабина бир күн отурганыбызда ушул формада бир рюкзак көрсөткөн, ушундай жасап бере аласызбы деп. Анан биз жасаганбыз. Анан жасап бергенден кийин ал кызга жаккан, и ошону биз жасаганбыз да, ошондой сонун кылып. Өтө сонун экен. Абат News командасы келгенден абдан кубанычтабыз. Рахмат чоң. Рахмат сизге да. Кичинекей белектер, бул биздин операторубузга Урузбекке чоң рахмат. Шеп, вам тоже небольшой подарок. Дастамызда биз азыр бул бардыгы тандырдан чыккан деп коет го, свежий, азыр только что жасалды. Бул да сизге, анан мынандай сиз офисиңизде өзүңүз колдонуп иштетесиз деген умуттайбыз. Болду, рахмат. Атайын Киз групп менен буюрса сонун сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Тез күндөрдө сиздерге да жеткизебиз буюрса. Ар дайым бизди колдоп туруңуздар. Сиздерге да сонун жаңылыктар чыгат. Видеого лайк басып, ой пикир калтырганды унутпаңыз. Баарыңыздарга ийгилик. Сизге да чоң рахмат. Рахмат. Эми кайры барабыз? Эми азыр Замзам Travel'дын Оштогу, Ошто, Кыргызстан боюнча головной офисине келдик. Ош шаарында жайлашкан. Азыр булар деле кичине бизден эле куруп келбейлик деп ишенемебиз бар. Аны деле алып алсак, иншаллах кирип, таанышып. Кеттик анда. Кеттик анда. Машина жөө экен. Достор, негизги главный офиси какта деп көпчүлүк сураган да. Ош шаарында жайгашкан, азыр болсо ичкени көрөбүз, ичери кирип, толук маалымат алабыз. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom, keling. Yaxshimisiz? Rahmat, siz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizga uylanib kelyapsiz? To'yga chaqiryapti. Assalomu alaykum. Qalasiz? Assalomu alaykum. Rahmat aka. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Rahmat sekin. Abdullaga. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Shukr, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga. Sog'lom, tinchsiz? Charchamasdan.
Assalomu alaykum. Bizimizlar Solajada sizlar. Assalomu alaykum. Assalomu aka. Kelinglar. Siz buyoq bizning головной офистин nimasi direktori. Maga ustozim bo'ladi. Shu o'zi negizgi shu ishni o'rgatib, ne qilgan odam ушул адам qiziqib, ушул sferaga kirgan odam ушул Абдулла aka bo'ladi. Бұл ушул Замзамдын общий o'zi Замзамдын o'zining direktori ушул Абдулла aka bo'ladi. Men ofis tanıştırып öteyim anda sizlerge. Buyoq bizga ikkinchi yo'l bo'lib qolgan. O'sha ikkinchi men shahar bo'lib qolgan. Bizim ballar vizalar çıkarışat. 3 oylik viza Saudiyaga bitta kelib ketgandan Abdurahman ukalarimiz bejikleri çıkarışat. Shu 3 ta filmlar o'qiyapti. Hozir inshaalloh ozgina qoldi. Yarim soat o'tib hamma vizasi chiqarib qoladi. Xo'p. Основной документ işleri bir yakta olur. Bizim bar, çay, pay, terdap gelgen konuklar için. Bir yakta bizim baldar, Şerzat, bizim Instagram, jana SMM bolon polnu nimelerge Şerzat cevap verir. Gelgen klientler için Şerzat söyleşet. Bir yakta Zakir Akavuz'un Keling biz ko'rib qo'ying. Zamzam'ın adamına patriot bunlar sigda kepkalarından jiletlerimden jiletler. Arkadaş ko'rsatib qo'ying bir. O. Bir estet o'tayın. Bu Zakir aka, Sherzat aka ikkinchi ustozim bo'ldi da. Boyagi ko'p narsani bu adam bilan qanday сөйлөшүштү, bu ishni qanday olib borishini, o'sha narsalarda ko'p narsani o'rgatgan, o'zimga bir bunday родной akamday bo'lib qolgan. Endi kichkina chalbay turam je boshqa bo'lib qoladi. Kichkina tarinib qoladi. Demak, vaqt bo'lganda chalib turaman. Zakir akam Ökülata bo'lib qolgan. Ökülata bir boshqacha yaxshi ko'raman Zakir akani. Zakir akam bilan birga chalishib ne bo'lib turadi. Shu Mekkada uchrasha qoldik. Biz kutmalar, asan men kichkina Zakir akam olib qolib, men keyin tarinib qoldim. Shavkat akamiz chiqib ketdi o'xshaydi. Biletlar bo'yicha bu yoqda Shavkat aka. Anan buxgalteriya ishimiz. Bronzli teshik terminal. Asobi o'tira turgan Mansur aka. Mansurbek. Bu yoqda bizning bilmaymiz. Hol konuklarni o'sha yerda to'solamiz. Umraga boruvchilar uchun mana joy namozlarimiz bor, o'zimizning brend. Logotiplarni. Zamzam. Zamzam Travel atayin zaказной chiqarib kelganmiz Turkiyadan. Turkiyadan, Ana mashina ekan. har bir bizda problemalardan biri har bir samolyotda bir 168 adam uçup keladi. Anın içinde başka firmalar var. Ana biz aytdıq Zamzam sularına o'zi firmaning bundan nakleyka yozib beramiz. Bak elder bilet уже все. Bu Zamzam'ın suusi deb turib. Zamzam Travel'dan Zamzam sular deb turib, sırada nakleykadan bilib soladi. Nakleykalar chiqarib qo'yganmiz. Zamzamda shunchalik bu miyilchga chayin qaralganda bu kichkina narsasiga chayinchi. Bunda men o'zim uchib keldim. 2 kun bo'lib qoldi. Uchib kelganda Zamzam suvim bor edi. Metrasi yo'q bo'lib qolib, aralashib men Zamzam suvim yo'q bo'lib qoldi. Anday nüanslar ko'p bo'ladi. O'sha bu Zamzamdan bir servisidan bir plus chaqdilar, shundan dele seslanlar bo'ladi. Bu qanchalik nimasi servisi bunday biyikda turishini uchun. Shuni ko'rsatasiz. Atayin çimondanlarımızı alып kelip qo'yganmiz. Bizning logotiplerimiz ellerge oңойлук болsun bayağı. Bazar senasından da arzan satабыз. Потому что bizning logotipleri işletken için arzanak senada jiletlerimiz. Men Ildida sovuq o'ta turgan yerda bir Ko'rib qo'ying. Aviabilet, başka chet mamlakatga bo'lgan nimalarni hozir qizlarim yo'q, bu yoq jog'liq. Bu yoqda Sovuq tarotiladi ekanda. Sovuq tarotiladi. Har bir ketayotgan umrachilar uchun sovuq o'tiladi bu yoqda. Qancha boradi, emne qiladi umrada bor, bu yoqda bo'ladi bizniki. O'sha yaxshi ekan. Konferensiya zalimiz.